Токтогул Сатылганов 1864-жылы азыркы Токтогул районуна караштуу Кетмен төбө өрөөнүндөгү Сасык Жийде айылында туулган. Өз заманынын аң сезимдүү, кыраакы, терең ой жүгүртө билген инсаны катары Токтогул элдин кайгы муң, ой санасына себепкер социалдык калысыздыкты, курч маселелерди көз жаздымында калтырбай, ырга салган. Ал өз чыгармаларында жашоо турмуш жөнүндө философиялык көз караштарын да чагылдырган. Токтогул элдик озеки чыгармачылыкта салттуу болуп эсептелген санат, арман ырларын ирилетип, чоң чыгармаларга айланткан. Токтогул Сатылгановдун алгачкы Кедейкан аттуу китеби 1938-жылы Казань шаарында басылып чыккан. Ага чейин 1928 жылы Кыргыз Автономиялык Республикасынын агартуу боюнча элдик комиссариаты Токтогулду Фрунзеге чакыртып, комуз менен аткарган 18 чыгармасын жаздырып алган. Токтогул Сатылгановдун элеси Кыргыз Республикасынын 100 сом номиналдык банкнотуна түшүрүлгөн. Аргымакты жаман деп буданды кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аксаманды жаман деп чөптү кайдан табасың, аз дүйнөнү жаман деп көптү кайдан табасың, жарма чайды жаман деп этти кайдан табасың, акындарды жаман деп кепти кайдан табасың, агарган карда көп жүрсөң көзүң бир күн карыгат, агайындан чет жүрсөң көңүлүң бир күн тарыгат, тууганына батпаган душманына жалынат, болбос жаман арамза болумсуз ишке малынат, кийинкисин ойлобой кишинин көнүн алынат, жакынына жакпаган жат кишиге жагынат, канды Кудай урарда калкына жаман кас болот, байды Кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, кышты Кудай урарда күн жылымдап жас болот, эрди Кудай урарда эл үсүндө жаш болот, жалпы жылдыз чогулса жарым шоудан айдай жок, тогуз улак бириксе баасы жалгыз тайдай жок, карандай чайды көп ичсең бир кесим казым